Котмандуу кечиңиздерме урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирдик берүүлөрүбүздү сайт беттеринен алынган маалыматтар менен тааныштырып, сайтка саякат программасы улантат. Студияда Мелис Исмайлов. Нурлан Мотуев мэр Сурахматовго кара дуба жасаганба? Нурлан Мотуев өзүнүн Facebook баракчасына Бишкек шаарынын мэри Азиз Сурахматовго кара дуба жасаганын жазып, кайра өчүрүп салган. Мотуев менин мэрге жасаган кара дубамды апагей деп өзүнүн пикирин төмөнкүчө калтырган. Дарат намазы жок, ыплас дуба бата менен иши жок дөпөрөс могу Азиз бүгүн чоң жаңылып элдин карагышына калды. Отставкасын талап кылгандар фейсбукчулардын 90% болдуго десем калп дебестирсиңер. Атайлаппы же андостонбу Айтор гейлерге кыз-теке транстарга уруксат бере коёмун деп баляга калды. Чылк атеист капыр болсоң, биоэнергетикалык деңгээлде коргонуунуң жок болсо, ошентип сени кара дуба кабырга алып кетсе керек болсо, бул башталыш эле. Дубанын күчүн көрөрүң али алдыда деп жазган Мотуев. Шыбырт, гей-парадтын уюштуруучусу Айжан Чыныбаева дейби. 8 мартта жалпы коомчулукту чочуткан гей-парадтын уюштуруучусу ким деген суроо ар бир кыргызды ойлонткондур. Такталбаган имиштерге таянсак, гей-парадтын уюштуруучусу Айжан Чыныбаева экендиги тар чөйрөдө айтылууда. Айжан Чыныбаевага ушул тапта Жогорку Кеңештин депутаты Иса Өмүркулов колдоо көрсөтүп, өз кезегинде парламенттен орун убада кылган. Жакшы тааныштарынын бири андан сырткары Айжан Чыныбаеванын Бишкек шаарынын мэри Азиз Сурахматов менен тыгыз байланышы бар экендиги айтылууда. Айжан Чыныбаева акчалуу айымдардын бири. Америка менен тыгыз байланышта. Белгилей кетсек, болуп өткөн 8 марттагы гейлердин жүрүшүндө коомдук ишмер Уран Рыскулов булар мындай парадтардын 4 жылдан бери өткөрүп жүрүшкөн. Бирок быйыл чет мамлекеттерден көп ЛБГТнын өкүлдөрү десант болуп келген. Рита Карасартова туура айтты. Күч органдары билген ЛБГТ келгенин унчугушкан жок. Анткени чоң акчадагы келген 40 миллион евро. Бишкекте жана Ошто ушул иш-чараны өткөргөнгө жумшалган деп айткан жергиликтүү ММКнын бирине. Аманбай Кайыпов жогорку жактагылар менен соодалашып, мен губернаторлукту өткөрүп берсем мага эмне кызмат бересиңер дегени кандай? Нарын областынын губернатору азыркы аталышы менен айтканда өкмөттүн Нарын областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманбай Кайыповдун кызматынан кетет болуп жатканына бир топ өттү. Бирок айлакер Аманбай Кайыпович улам бир амал ойлоп таап, арызыңды жаз десе ооруканага жата калган сыяктуу кызматтордун сактап келе жатат. Анан калса соодалашып атыптыр. Мен губернаторлукту өткөрүп берсем мага эмне кызмат бересиңер деп демитип. Айтор айлакерлигинин кызматында олтурат, мейли олтурсын дейли. Бирок губернатор болуп келгенден бери бир топ убакыт өтсө дагы оозго алынар бир дагы жумуш жасай алган жок. Качан караба шан шөкөттөн башы чыкпайт, той топурлар деле жүрөт. Бери дегенде айыл чарба багытында алгылыктуу программа түзө албады. Дыйкандар кайсы түшүмдү эксе пайдалуу болорун азыр билишпейт. Картошкадан миллиондогон чыгымга учурады. Мал чарбачылыгы да өгүз өлбөсүн, араба сынбасын кейпин кийип калды. Кайыповдун буларга башы ооруган жок. Жеке ишкерлер жасаган иштердин башында тура калып, лента кыркып, күнүн өткөрүп жатат. Мындай илең салаң немени өкмөт эртерээк кетирип башкармалыкка чекит коюш керек. Аманбай Кайыпович былтыр нарындын этин Туркияга экспорттойбуз деп күпүлдөп жаттыңыз эле. Андан бери канча эт экспорттодуңуз? Губернатор катары нарында көп убакыт болосузбу же Бишкектеби? Дегенибиз сизди Бишкектен көп көрөбүз. Картошка быйыл текейден арзан болду. Аны сатууда жетекчи катары кандай аракетиңизди жасай алдыңыз? Жок дегенде картошка эккен дыйкандардын алдына барып, эмне себептен картошканын арзан болгонун айтып түшүндүрүү иштерин жүргүзө алдыңызбы? Амалкөй судья Чоткараев миңдеген ишти тындым кылып туруп качканбы? УКМК тарабынан кылмыш иши козголгондон кийин өлкөдөн чыга качкан Октябрь райондук сотунун судьясы Эрнест Чоткараев 1350 ишти жоготкону айтылууда. Жогорку соттун иликтөөсүнө ылайык ал эмес, абалында машина айдап экспертиза тарабынан тастыкталган бир нече иштин жигин билгизбей тындым кылган. Ошондой эле Чоткараев ишемби күндөрү иш карап секретар жардамчыларынын мыйзамсыз чакырып иш алып барган. Жоголгон материалдардын суу алдында калды деп актанып келген. Кызыгы, тергөөчүлөр азыр жардамчысы Алмаз уулу Дүйшөндү айыпка жыкканга аракеттенип, бүт күнөөнүн мойнуна илгени жатыптыр. Бизде баягы заман өзгөрбөстөн аш ичкендер кутуруп, аяк жалагандар тутула береби?
Кубанычбек Нурматов 1996 жылы Оштон түрмөгө түштү беле. Кубанычбек мырза 1996 жылы Ошто жүргөнүңүздө бир бизнесмендин өтө чоң суммадагы акча талап кылып, опузалап, анан түрмөгө түштүңүз беле. Таасирдүү адамдардын аркасы менен жабылуу аяк, жабылуу бойдон калып, кутулуп кеткениңиз чынбы? Кубанычбек Нурматов десе Кыргызстан фракциясынан бакыйган депутатты элестетебиз, туурабы? А мурда сиз кандай жолду баскансыз? Мамлекеттик кызматкерби, коммерсантпы же дагы ким? Албетте биз учкай суроо салдык. Жооп болсо гезит бетинен чагылдыралы. Мына ушундай маалыматтар менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Айта кетчү нерсе, маалыматтардан маани маңызына 7 канал жоопту эмес. Сиздер менен Мелис Исмаилов болду. Көрүшкөнчө аман туруңуздар.